Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабакта баарыңарга күн нурундай жаркын маанай кааламакчымын. Сабагыбыздын темасы эки бир тууган жумогу. Сабактын максаты окуучулар ак ниет адилеттүү адамдардын жолу ачык, иши жемиштүү болорун, ал эми ичи тардыктын түбү эч жакшылыкка алып барбасын түшүнүшөт. Илгери бир аял эки уулуна эки жерди бөлүп берет. Балдары бөлүп алган жерине эгин эгип, бак тигишип, жаз жайыт бою иштешет. Уулдары түн ичинде уктап жатканда, энеси экөөнүн тең башында дайыма эки жылдыз жанып турганын көрчү экен. Жай өтүп берекелүү күз келет. Уулдары эгинин оруп жыйып, оп майдалап бастырып, сапырып, тазалап, кызыл данын эки жерге үйүп коюп үйлөрүнө келет. Энеси мал союп, чечкор өткөрөт. Ошол күндөрдө түнкүсүн балдары кезектешип, кырманды кайтармак болушат. Алды менен кичүүсү келип, ары басып, бери басып жүрүп, агасынын эгининен ташып, өзүнүкүнө кошуп коет. Түн ортосу оогон кезде улуусу кырманга күзөткө келет. Караса, инисинин кызылы көбөйүп калган. Инимди баба дыйкан колдогон экен. Ошондуктан анын эгини көбөйгөн тура. Кичүүсүн түп тигини тигинт, муну минт деп көп жумшачу элем. Ошол эмгегин баба дыйкан билген экен. Эмгеги акталыптыр деп кубанып, таң атаарда үйгө келип, инисинин жанына жатып уктап калат. Кырманды караганы энеси келсе, улуу уулунун эгини кыбыр этип кыбырап, бир даны эки дан болуп, улам көбөйүп отуруп, кичүү баласынын эгинине жетип, ага да дан чачыраган сайын кичүү уулунун даны азая баштайт. Ошондо эгиндин көбөйүшү токтолуп, тымып калат. Шашып-пушуп эне үйүнө келсе, уулдары дале уктап жатышат. Улуу баласынын башында мурдагыдай эле чолпон жылдыз жанып, кичүүсүнүн башында бир кара ит үрүп турганын көрүп чочуп кетет. Балдарын ойготуп, балам, түндө эмне иттик кылдың эле, жашырбай айт деп кичүү баласынан сурайт. Кичүү уулу түндө агасынын эгининен алып, өзүнүкүнө кошуп койгонун жашырбай айтып берет. Балам, түндө сен эмне иш кылдың эле, жашырбай айт деп улуу баласынан сурайт. Улуусу көргөн билгенин, ойлогонун айтып берет. Андан кийин энеси өзү барып, кырмандан көргөндөрүн, кичүү уулунун башындагы үрүп турган итти көргөнүн балдарына айтып берет. Мына ошондон кийин кичүү баласы ичи тардыгын коюп, агасына жардам берип калыптыр. Анда эмесе балдар, сабагыбызды бышыктайлы. Төмөндөгү суроолорго жооп берип көргүлөчү балдар. Алгач энеси балдарынын башынан эмнени көрдү? Инисинин эгини кантип көбөйүп калды? Агасы инисинин көбөйгөн эгинин көрүп эмне деп ойлоду? Агасынын эгининин көбөйүшүнүн себеби эмнеде деп ойлойсуңар? Кичүү баласынын башында ит үрүп турганын себебин кандай түшүндүңөр балдар? Өз алдыңарча ойлонуп жооп берип көргүлөчү. Анда эмесе балдар, сабакты жыйынтыктайлы. Жогорудагы жомокту көрүп, угуп, баарынан мурда адам баласы ак ниет, адилет болуш керек. Ниети ак, тилеги таза адамдын жолу ачык, иши да жемиштүү болорун түшүндүңөрбү балдар? Ак ниет адамдар кимдир бирөөгө жамандык кылмак түгүл, аны ойлоп да коюшпайт. Ал эми кара ниет адамдар бөтөн киши тургай эң жакын адамына да ичи тарды кылышат, а мунун түбү эч качан жакшылыкка алып барбайт. Үйгө тапшырма балдар. Ичи тарды ит кабат, кең пейилдүү кемиби, тар пейилдүү жарбайт деген макалдардын маанисин түшүнүп, чечмелеп жаттап келгиле. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.